Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, сиздер менен кайрадан Куттуу Колом токторусунда амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ардактуу достор, биз бүгүн үй-бүлөлөргө арналган уктуруубузда конок менен биргеликте жакшы бир пайдалуу теманын үстүнөн ой жүгүртөлү деп турабыз. Саламатсызбы Мээрим эже, кош келипсиз. Биринчиден алгач эле угармандарга сиз өзүңүздүн үй-бүлөңүз жөнүндө, балдарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Менин 5 балам бар. 5-чи балабыз 4кө чыгып калды. Эң сонун азыр 5 бала бар дегенди укканда эле мен мындай угуп жаткан энелер бар да, 5 баланы чоңойтуу оңой эмес, 5 бала бар үйгө киргенде кандай көрүнүш болот экенин баарыбыз элестете алат болушубуз керек. Бирок элестеткенде, мисалы угармандарды чакыргым келип турат. Элестетсеңиз угарман, сиз ушундай көп балалуу үйгө барып калдыңыз. Ал үйдүн абалы кандай? Сиз киргенде эле эмнелерди көрөсүз? Жана балдардын кийингени, жерде эмнелер жаткан болот деген суроо узаткым келип атат да. Албетте булар 5 баланы чоңойтууда үй сөзсүз чачылат. Анан кийин бул нерседе дагы эне тараптан аябай чыдамкайлык керек болуш керек. Сизде бул абал кандай болду? Сиздин үйүңүзгө киргенде кирген адам өзүн эмнелерди байкай алат? Азыр буюрса балдарыбыз чоңоюп калганына байланыштуу азыр өзүлөрү эле жыйнап калышты. Баардык буюмдарын өзүлөрү иреттешет. Буюрса жакшы эле биздин үйгө киргенде деп коеюн. Эң сонун. Ошол сизге мындай суроо узатып калдым. Үйгө киргенде адам өзүн кандай сезет жана эмнелерди көрөт деп. Жана балдарды чоңойтууда балдарга оюнчук көп алып берет эмеспизби? Анан сиздер да 5 балага көптөгөн оюнчуктарды алып бердиңиздер, кам көрдүңүздөр, белек катары бердиңиздер, башка жактардан келет. Анан кийин ошол оюнчуктарга карата балдардын мамилеси кандай болду? Кантип ойноду? Сиз кантип иретке келтирчү элеңиз деген суроону узатардын алдында мен угармандарга бүгүнкү уктуруубуздун темасын айтып жаңырта кетсем. Бүгүн биз коногубуз менен үйдөгү оюнчуктардын башаламандыгы баланын мээсине, жүрүм-турумуна кандай таасир этет деген темада сүйлөшкүбүз келип атат. Ошон үчүн Мээрим эжени чакырдык. Себеби эң эле сонун биз менен бөлүшө турган бул тажрыйбасы бар, башынан өткөн, чындап эле көп балдарды тарбиялап чоңойткон эне катары өзүңүздүн байкооңуздан улам эң сонун кеңештер менен бөлүшө аласыз деп ишенем. Ооба, биз эң биринчиден айткым келет, ушул балдарды деле ушул чоңойтуп атканда биз көп оюнчук алып берген жокпуз. Өтө көп, мындай кээ бирөөнөн байкайбыз, өтө көп оюнчуктарчы. Бизде нормалдуу да, мындай өтө көп болуп кетсе да өзүбүзгө мындай ылайыксыз болуп кетет экен да. Ошондуктан бул жерде тактоо иретинде сурай берсем, нормалдуу анан кийин өтө көп деген бул мисалы бир балага канча оюнчук же болбосо кандай бир балким саны менен айта аласызбы же сүйүктүү оюнчугу менен эле жүрөбү? Жок, кээ бир ата энелерди көрүп жүрөм. Ар бир дүкөнгө кирген сайын алып берген ата энелерди көрүп жүрөм да. Же болбосо бир жумада бир жолу алып берген баласына. Ушундай ата энелерди көрүп жүрөм, күнүнө алып бергендерди көрүп жүрөм. Бирок биз андай эмес да. Бир айда бир алып беребиз, 2 айда бир, мындай өзү балага эмнеге муктаж болуп турса, буга мындай оюнчук керек экен, момундай бир мээсин өнүктүрө турган оюнчук бар экен, ушул оюнчук жакшы экен деп барып атайын эле сатып беребиз. Анан аны көпкө ойнойт да. Анан барып эле жабышып калган оюнчугун сатып бере бербейбиз да. Ушундай экен. Анан балдар деле көнгөн ушуга. Ошол балдар дүкөнгө кирген учурда оюнчукту кучактап алам деген учур көп кездешет эмеспи? Анан кийин ошол учурда сиздин реакцияңыз кандай эле? Балага кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзчүсүз? Биз деле байкайбыз, эгерде сапаты жагынан начар болсо ошол жерден эле түшүндүрөбүз да, бул жери мындай экен. Бул үйгө барганда мынтип сынып калат, же могу сага зыян болуп калат. Ушуну албай туралы, кел андан көрө муну алалы деп. Бирок чындыгында эгерде жакшы оюнчук кармаган болсо алып беребиз. Аны дагы мындай бала уже каалады, бала каалап атат деп эле алып бере бербейбиз да. Сөзсүз сүйлөшүү болот. Бул болот, сага болбойт деген. Ооба, бул учурда чындап эле бала менен коммуникация абдан маанилүү болуш керек. Себебин түшүндүрүү, эмне үчүн бала албай калып атат, эмне үчүн ага жетпей эле деген эң жакшы. Анан ошол оюнчуктар келди дейли үйгө. Анан ошол жерде иреттүүлүктү кантип сактайсыздар? Ушул жерден жакшы суроо болду да. Бул жерде деген баарыбыз эле оюнчукту иреттешибиз керек, алып беришибиз керек, бала ойнош керек деп түшүнүп өткөнбүз да. Бирок мен бир убактарда мамам аркылуу ушул жакшы бир лекцияны угуп калдым да, оюнчуктар жөнүндөчү.
Анан биз баарыбыз эле билебиз оюнчукту жыйнайбыз, анан балага жакшы таасир этет, анан дегендерди билебиз дагы. Анан бирок ошондой лекцияда мен укканым аябай мындай кызыгуу менен уктум. Анан уккандан кийин сүйүндүм да, мен рас ушуну билип албадымбы депчи. Көрсө оюнчук баланын ушундай келечегине, ошол кездеги эмоционалдык жана психический абалдарына аябай таасир бере турган нерсе экен да. Ал мындай менен түшүндүк да, эң биринчи бул баланын оюнчугу, биз оюнчук деп эле түшүнөбүз да. Бирок ал мындай жаны менен бирге болоорун түшүнбөптүрбүз да. Оюнчук бала үчүн бизге үйүбүз кандай болсо, машинабыз кандай болсо, ага ошончо кымбат экенин түшүндүм да. Ушундай биз балдардын оюнчуктары сынык болсо биз үчүн нормалдуу эле нерсе да. Сынып калды, эми ойной бер деп коебуз. Же бир жерде жүрө берет, же бир жерде бурчта тура берет дегендейчи. Бирок ошол сынык оюнчук балага кандай таасир берерин укканда менде мындай аябай бир башкача болдум да. Себеби ал мындай экен. Биздин элестеткиле машинабыздын бир күзгүсү сынып калды да. Биз ошону айдап жүрөбүз, бизге аябай дискомфортно болот экен да. Анан кечке оюбуздун бир жагында турат экен да, ушул күзгүнү оңдоп койсом болмок, ушул жер сынык болуп атат деп, анан бир жерге барганда да уялабыз да, ошол машинабыздан күзгүбүздүн сыныгын көрбөсө экен деп. Ушунчалык болот да. Анан ошол нерсе бизди мындай жаман кыла берет да, кечке ичибизден кыжалат кылып. Көрсө баланын оюнчугу да ошондой экен да. Анан эгерде оюнчугу таптакыр сынып калса, биздин жанагы машинабыз таптакыр сынып калса, биз кандай ал-акыбалда болобуз да. Ошондой нерсе менен тең экенин көргөндө, укканда мен ошондо деп мындай балага сынык оюнчугун ойнотпош керек экен деген нерсе пайда болду да. Чын эле балага сынык оюнчукту, кир оюнчукту, мындай майда детальдуу оюнчуктар болот го, ошонун мындай жарымы жоголуп кеткен же бир канчасы жоголуп кеткен оюнчукту ойнотуу бул туура эмес экен балага. Мунун таасири ошондо кандай? Бала өзүн ооба жаман сезеткен, аны айта кеттиңиз. Андан кийин кандай таасир байкалышы мүмкүн баланын жүзүн турумунан? Бул жерде балада эгерде дайыма сынык оюнчукту ойной берсе, ал деген меники дайыма бир нерсем начар болот деген, бул ички туюмунда ой орноп калат экен. Менде дайыма буюмдарым сынык, меники кир, меники жаман, анан аягында мен жакшы нерсеге татыктуу эмесмин, менде дайыма ушундай болот деген ой калыптанат дагы. Келечекте өзүнө ишенбеген адам, самооценка деп коебуз го азыр, самооценкасы төмөн адам пайда болот экен. Эгерде баланы биз самооценкасын жогору, өзүнө ишенимдүү бала чоңойткузу келсе, анда биз дайыма оюнчуктарды текшерип турушубуз керек экен. Сынып калса, эң жакшысы өзүбүз анын көзүнчө оңдоп беришибиз керек экен. Айрылып калса, мисалы, жанагы жумшак оюнчуктары өзүнүн көзүнчө тигишибиз керек экен. Кел, мону монтип оңдоп койсок, көрдүңбү, оңдолуп калды депчи. Эгерде катуу оюнчугу сынса, аны клей менен, супер клейлер менен деле оңдоп бергенге аракет кылышыбыз керек экен. Аны ыргытып салганчачы, ал себеби бардык нерсени, бузулган нерсени оңдоого болот деген ой калыптаныш керек экен баладачы. Эгерде таптакыр болбосо, анда акырын балага көргөзбөй катып туруп анан ыргытып коюш керек экен, же болбосо чогуу деле бул сынып калды, эми мунун ордуна жакшы алабыз деп ушундай сүйлөшүү менен алып коюш керек экен да. Эң жакшысы бул оңдоп бергенибиз жакшы экен. Ооба, чындап эле бала үчүн оюнчук канчалык маанилүү экенин бөлүшө кеттиңиз. Ошол лекцияны угуп калдым дедиңиз, анан жакшы таасир калтырды балдарга карата, оюнчуктарга карата мамилеге депчи. Анан ошол оюнчуктардын тартиби сиздин үйдө кандай эми? Оюнчуктарды ошондон кийин аябай сорттодук да, отуруп алыпчы. Анын категория боюнча бөлдүк. Мындай чогуу ойной турган оюнчуктар болот го, ошолорду өз-өзүнчө бөлүп, коробкаларга, пакеттерге салдык. Баарын мына муну ойнойбуз, муну ойноп бүткөндөн кийин муну ойнойбуз деп сүйлөшүп алдык дагы. Анан ашыкчы оюнчуктун баарын барып туруп кампага катып койдук да. Катып коюп, анан чындап эле бала эффективдүү ойной баштады. Көрсө, изилдөөлөрдү окуп көрдүм да, андан кийин кызыгыпчы. Көрсө, элементарный эле 16 оюнчук бериптир бир балагачы. Бир балага 4 эле оюнчук бериптир.
Анан экөөнү салыштырып көрсө 16 оюнчук алып ойногон балага караганда 4 оюнчук менен бала аябай көпкө ойнойт экен да. Анан изилдеп келишсе, анын фантазиясы күчөйт экен. 4 оюнчук менен ойногон бала фантазиясы күчтүү болот экен. Ал анан көпкө ойлонот экен, көпкө ойнойт экен. 16 оюнчук менен ойногон балада башында хаос пайда болот экен, чачырандуулук пайда болот экен дагы. Анан бат ойногусу келбей калат экен, кызыгы мындай тарап кетет экен да. Анан ошондой эле бизде мындай го, үйдө чачырап жатат да. Оюнчуктарчы аябай көп болсо биз балага жакшы деп ойлойбуз да, мындай обильно болуп атат же бай экен дегендей бир сезим калтырат деп ойлойбуз да. Бирок баланын башы ушунчалык чарчайт экен, чачырандуулукка толот экен дагы, бала аягында эч нерсе менен ойнобойт экен. Анан бул нерсе менен дагы бир нерсе калыптанат экен. Күндө эле барып алам деген оюнчугун алып алган балада баалоо сезими жок калат экен да. Баалоо сезими жок калат экен. Баарын эле ала бере алам дегенчи, бала кичине күтүп да алган жакшы экен. Оюнчуктарды самап, ушуну алгым келип атат деп көпкө сурап алган да пайдалуу экен. Бул сиз үйдөгү баягы катып койгон оюнчуктарды күтүп алганы жакшы экен деген ооба, сагынып калат экен. Анан баалоо сезим пайда болот экен да. Бизде көп алып бергенде баалоо сезимин өлтүрүп салат экенбиз. Анан бул жакшы нерсе экенин байкагандан кийин ушундай нерсеге өттүк. Өзүнүн көзүнчө жууп тазалап турабыз, чогуу оңдоп турабыз, чогуу жыйнайбыз. Анан өзүн жыйнаганга үйрөтүп койдук да. Ошондон арычы өзү жыйнайт. Айтабыз, жыйнап коюшуң керек, бул сеники, сен аяйсың, сеники деп койсоң, анан аябай жыйнап калат да өзү. Ошону бир аз элестетүү кыйын болуп атат. Көпчүлүк учурда балдар ойногон жерин жыйнашы мага аябай татаалдай сезилет да. Анан ошону үйрөтүү убактысы канча убакытты алат жана бала менен кандай мамиле куруп өзү жыйнаган деңгээлге алып келиш керек? Эң биринчи ошону айткым келет экен да, эгер аябай көп оюнчугу болсочу, чачылып жаткан үйлөрдү көрөм да, аябай көп оюнчук чын эле баладачы, жакшы оюнчуктар аябай көп. Анан бирок жыйналбайт. Анткени элементарно биз чоң адамдар ошол оюнчугун жыйнагандан эринебиз да. Ушунчалык көптүгүнөн жата берсинчи деп коебуз да. Анан элестеткиле, кичинекей балада ал кандай болот? Анын оюна такыр келбейт да. Аз болгондо мен эң биринчи мындай эле үйрөттүм. Анда сага керек болбосо, кел анда аны катып коелу дейм да. Десем, жок мага керек дейт. Сага керекпи? Демек жыйнап ал дегенди менен үйрөткөм да. Бул сеники, сен жыйнап ал деп. Анан башкабыз жыйнабай, өзүн эле коюп, анан азыр деген эгерде албасаң, бул пылесоска сорулуп кетиши мүмкүн деп айтчубуз. Анан пылесоска сорулбасын деп ал жаанталашып жыйнап атып көмүп калган да. Өзүнүкүн жыйнап алып коет. Өзүңүздүн балаңызда байкаган эң чоң өзгөрүү бул оюнчуктарды ошо иретке келтиргенден кийин эмне болду? Эмнени байкадыңыз? Байкадым, көңүлдөрү ачылып, маанайлар ачылып, оюнда иреттүүлүк пайда болот экен. Анан мындай баягы көп оюнчугум болчу дебейт экен. Балага аз оюнчук жетиштүү экенин ошондо эле көрдүм да. Аз оюнчук менен чын эле жакшы ойнойт. Бир кукласын кармап алып кечке кучактап ойнойт, ошону кийинтет, түшүрөт. Эгерде ошол чоң көп оюнчук турган кезде аны мен ойночу да эмес да. Баладан жакшы гана нерселерди байкадым. Анан бул нерсени көп ата эне менен бөлүшүп коюш керек экен, анткени аларга пайдасын тийгизет экен дедим да. Чоң рахмат Мээрим эже. Дагы бир суроом бар эле. Ошол оюнчуктарды тандоодо сиздин жоопкерчилигиңиз кандай? Балдарга оюнчуктарды кантип тандап бересиз? Оюнчуктардын түрү абдан көп эмеспи? Анан ошол нерседе сиз кандай стратегияны колдоносуз? Жакшы суроо болду. Ушул жерде дагы ойлонуп калат экен да адамчы. Себеби жана башында айтпадымбы, сынып калбаш керек, сынып калуу, жанагы башында айтпадымбы, сынган оюнчуктар кандай таасир берет экенчи, анын бир чечими бар экен дагы. Көп оюнчук, арзан көп оюнчук сатып бергенден көрө сапатсыз бир эле жакшы сапаттуу оюнчук алып берип коюш керек экен. Карап жакшылап элечи, сынбайт бекен, бекен, бышык бекен деп туруп, сапаттуу оюнчук алып бергенде ал көпкө сынбай, ушунчалык баланын сүйүктүү оюнчугу болот экен да. Ошону биринчи кезекте карайм. Экинчиден, майда деталдуу оюнчуктар бар го, мисалы Лего дегендер болот да. Ошонун тышын карасак 6-7 жаштан
башта ойнош керек деп турат да, а бирок жок, биз бала алам дегенде анан көрүп жүрөт да, мультфильмдерден, оюндардан көрүп жүрөт, аны алам дейт, үйгө алып келип ачабыз, болду, ал ошо үйдүн чачылган бойдон эле калат. Анан ошол жерден биз маани бербей коет экенбиз да, анын жашына, оюнчуктардын тышында жазылып турат да, жашы канчадан жаштан баштап ойнош керек. Аны биз маани бербей коет экенбиз. Анан келип чачылып, анан баягы балдар аны оозуна салып, какап калып эле коркунучу бар экен. Анан чачылып жатат, бурчукка кирет, бутка чалынат, ушул эле нерсени аткарып калат экен да, баягы майда детальдүү оюнчуктарчы. Анан ошондон өзүм качам, мындай көп мындай майда детальдүү чачылып кеткен оюнчуктарды албаганга аракет кылам, аябайчы. Анткени сөзсүз бирөөсүн жоготот. Мисалы шахмат деле бир фигурасын жоготуп ийсе ойнолбой калат да. Ошондой эле мен ошол нерселерден качам да, майда оюнчуктардан. Сиз бул кичинекей балдар жөнүндө айтып атасыз, ал эми жаш курагы чоңоюп, ал оюнчуктун маанисин, маңызын түшүнүп калган балдарга болсо уруксаат берип, андайларды ойноого мүмкүнчүлүк бересиз, Ооба. Бизде деле үйдө көп лего бар, бирок аны чоңураак балдарым ойнойт да. Азыр 4 жашта деп атпаймынбы кичүүсү? Ага, ушуга чейин бере элекпиз ал оюнчукту, катылган бойдон турат да. Азыр дагы ушул суроого кошумча эң маанилүү суроо деп ойлойм мен. Кудайдын артынан жүргөн үй бүлө катары, Кудайдын жүзүн издеген үй бүлө катары оюнчуктарды тандоо, эми түрлүү оюнчуктар бар деп айтып жатпайбызбы? Ушундай бир коркунучтуу жүздөрү менен оюнчуктар бар. 3 көз, 4 көздүү деген сымал баланын психикасына менимче терс таасир этет. Ошондой оюнчуктарды дагы тандоодо кандай кеңеш берет элеңиз сиз угармандарга? Бул боюнча дагы биз аябай маани берет экенбиз. Ошону башынан эле алып бербейбиз. Ошондой бир көздүү оюнчук, анан 3 көздүү оюнчук, анан түрү сугураак оюнчуктардан. Анан кызык жери биз өзүбүз да андай чоң киши болуп алып, биз өзүбүз да андай оюнчуктардан коркот экенбиз да. Анан мындай татынакай, жакшынакай көрүнгөн, ушунчалык кубанч тартуулай турган оюнчуктарды эле алат экенбиз. Практикаңызда, үй бүлөңүздө мындай учур болгонбу? Себеби мультфильмдерди көрүшөт да балдар, көбүнчө мультфильмдердеги ошол каармандарды оюнчук катары алгылары келишет. Ал жерде сөзсүз терс каармандар бар, анан кийин аниме деген сымал, ошонун каармандарын алгысы келип аткан балага кандай мамиле кылыш керек анда? Ошону сүйлөшөт экенбиз бизчи үйдөн, байкасам, жок бул жаман келе албай эле коелу депчи, анткени муну мен башынан эле окуучумун да. Мисалы Бэтмен дегенди оюнчукту алганда терс таасирин тийгизгендерин окугам да. Балдарыбыз кичинекей жаңы төрөлүп аткан кезде эле ушул нерсени окугам дагы. Жада калса жана Бэтмен деген кино тартылып атканда ошонун каармандары өлүп калганын окугандан кийин чындап эле ошол нерсенин оюнчугун да албаш керек экен деген ой болгон да. Анан ошондон бери андай терс каармандарды чынында албайбыз. Балдарыбыз да жанакы жакшы персонаждарды гана алып беребиз. Балдарыбыз деле ушул бизге өзүбүздөй го дейм, көп деле сурай бербеген балдар. Бизде муну алам депчи, биз ылайык келгенде эле алып берип коебуз. Ооба, ошол тартипке көнгөндүктөн дагы алам дебейт болуш керек балдар. Азыр жакында жана Лабубу деп деле пайда болбодубу? Ооба, азыр аябай тренд болуп жаткан оюнчук. Аны биз алып берерден мурун чындап эле аны карайт экенбиз да. Биз интернеттен карадык, аябай көп видеолор чыкпадыбы? Лабубу коркунучтуу, ушундай мистикалык нерселерге чейин болуп атат дегенчи. Анан эми кээ бир ата эне ойлошу мүмкүн, эми айта берет эл, мейли эми андай деле эмес да бул оюнчукта деп маани бербей алып алышат да. Эми көрүп эле жүрөбүз, ар бир үйдө Лабубу пайда болду да. Анан бирок биз алып берген жокпуз. Ошол изилдөөңүз менен бир аз бөлүшө кетсеңиз угармандарга, эмне үчүн алып берген жоксуз жана ал кандай каарман экен? Ошол биз эми баардыгы эле көрсө керек. Ал видеолорду биз канча бир нече жолу көрдүк да. Бир канча башка видеолорду көрдүк. Ал жерде ал оюнчукту ойногон балада бир одержимость пайда болгондой болуп, коркуу сезимдери болуп, ушундай бир башкача өзгөргөнүн айтып жатышпады. Ошондон биз аябай качтык да. Анан ошо 4 жаштагы кызыбыз деле баардык жер Лабубу болуп калса, кызыбыз деле Лабубу деди да. Анан базардан кетип барсак, Лабубу алам деп эле атты да. Анан ошондо мынтип жанына отуруп түшүндүрдүк да бизчи. Лабубу жаман оюнчук экен. Алдан коркуп калат экенсиң, кел башка оюнчук алабыз, жүрү андан көрө топ алабыз деп. Ошентип ушундай көп эле жолу болду ушул Лабубу деген темачы. Бирок бир да жолу алып берген жокпуз да. Чоң рахмат. Эң сонун кылып
чындап пайдалуу кылып жооп бердиңиз. Акыркы суроо мындай болмокчу. Үйдөгү ошол оюнчуктардын иреттүүлүгү же болбосо анын башаламандыгы сөзсүз энеге таасир этет да. Анан кийин бул байланышты сиз кандайча айтып берет элеңиз, сүрөттөп берет элеңиз? Бул балага гана эмесчи, чындап ата энеге ылайыктуу болуп калат экен да, аябай жагымдуу болуп калат экен да. Анткени бизде энелер баардык үйдү контролдоп турат эмеспизби? Анан бир жери чачык болсо биз дагы билесиз да, биз дагы билесиң да эмете беребиз да. Ичибизде кыжаалат болуп, чачык болуп. Анан балдардын оюнчугу жыйналды, кадимкидей ичимдеги ойлор жыйналды да. Ооба. Анан бул баарыңыздар колдонуңуздар, аябай жакшы нерсе экен. Баланын көп оюнчугу болгончо аз болсун, бирок саз болсун. Чоң рахмат сизге убакыт бөлүп атайын ушундай керектүү теманын, пайдалуу теманын үстүнөн угармандарыбыз менен бөлүшөйүн деп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ардактуу угармандар, биздин да уктуруубуз ушинтип аягына келип калды. Ардактуу достор, белгилей кетчү нерсе, балдарга оюнчук алып берүүдө жоопкерчилик бул ата эненин мойнунда. Бала келечекте кандай адам болуп өсөт, ошол оюнчук аркылуу сөзсүз анын ойлонуусуна, жүрүм-турумуна таасир этет. Ошол жоопкерчиликтен качпастан, ошону туура аткарып, так аткарып, келечекте балдарыбыз жакшы инсан, коомго пайдасы тийген, Кудайдан корккон адамдар болуп чоңоюш үчүн бул нерсени дагы көз жаздымда калтырбай көңүл бурсак экен деген тилектемин. Кымбаттуу достор, кайрадан кийинки аптада амандашканча бар болуңуздар, саламатта калыңыздар.